АКШда абакта жаткан адам коронавирустан көз жумду. АКШнын абактардын федералдык буйрусу Луизиана штатынын Окдейл шаарында эркин ажыратылган бир жаран коронавирустан көз жумганын билдирди. Маалыматтарга караганда 19 мартта 49 жаштагы Патрик Джонс көптөн бери жөтөлүп жатканын билдирген. Жаран тест тапшырып, ал коронавирусту жуктуруп алганы аныкталган. Андан соң ал дарылануу үчүн ооруканага жаткырылган. Ооруканага түшкөндөн кийин абал оорлоп жасалма дем алдыруучу аппаратка кошулган. Дарыгерлердин көргөн аракеттерине карабастан бир аптадан кийин бейтап көз жумган. Маалымат Блак Супер KG. Таласта аз камсыз болгон үй бүлөлөргө жардам берилүүдө. Талас областында бир катар уюмдар жана жеке ишкерлер 227 аз камсыз болгон үй бүлөгө жардам көрсөтүшүп, бир кап un 25 килограммдан күрүч таратышты. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Мындан тышкары кызмат өтөп жаткан адистерге 47200 дана бет кап, 497 дана бир жолго колдонулуучу комбинезон, 280 жуп колгап, 850 литр антисептик жана 100 жуп резина өтүк берилди деп айтылат маалыматта. Маалымат Блак Супер KG. Биз акча салганда эле керекпизби? Орусиянын аэропортундагы кыргыз жарандар ачкачылык жарыялашты. Орусия Новосибирск шаарындагы Талмачев аэропортунда кармалып жаткан кыргыз жарандар ачкачылык жарыялашты. Бул тууралуу ал жакта кармалып жаткан жарандар видео кайрылуу жасашкан. Алар билдирүүсүндө аэропортто 2 аптадан бери кармалып турушканын жана ачкачылык жарыялууга аргасыз болушканын айтып беришкен. Биз өлкө бийлигине бизди алып кетүүсүн өтүнүп кайрылабыз. Аэропортто 20 марттан бери кармалып жатабыз. Эл жерибизге баргыбыз келет. Орусия өз жарандарын алып кетип жатышат. Биздин Кыргыз өлкөсүнө салымыбыз көп. Акча жөнөтүп жатабыз. Биз акча салганда эле керекпиз да. Эмнеге бизди өкмөт алып кете албайт, деп билдирген көзүнө жаш тегеренген жаран. Маалымат Блак Супер KG. Коронавирус жуктуруп алгандардын ичинен 3-өнүн абалы оор, экөө өзгөндө, бири сузакта. Бүгүн 29 мартка карата Кыргыз өлкөсүндө коронавирус инфекциясын жуктуруп алган адамдардын ичинен 3-өнүн абалы оор. Алар жандандыруу бөлүмүндө. Бул тууралуу республикалык штабтан билдиришти. Алардын ичинен 2 бейтап, өзгөндө 1 бейтап Сузак районунда. Өлкөдө дагы 26 адамдан коронавирус аныкталды. Ооругандардын жалпы саны 84кө жетти. Маалымат Блак Супер KG. Нарында коронавирус жуктуруп алган алгачкы адам катталды. Калгандары кайсы аймактан? Бүгүн 29 мартта өкмөт үйүндө Саламаттыкты сактоо министрлигинин өкүлү Касымбек Мамбетов онлайн маалымат жыйын берди. Анда министрликтин өкүлү Кыргыз өлкөсүндө дагы 26 адамдан вирус аныкталганын билдирди. Алар кайсы областтан жана шаардан экенине токтолду. Чүй областында 2 тургун, Бишкек шаарында 4 тургун, Нарын шаарында 1 тургун, Ош областында 6 тургун, Жалбат областында 13 тургун. Муну менен вирус Нарын областында алгачкы жолу катталды. Жалпысынан бүгүнкү күндө элде жуктуруп алгандардын саны 84кө жетти. Учурда республика боюнча обсервацияда жаткан жарандардын саны 4886, үй карантинде көзөмөлдөнүп жаткан жарандардын саны 3338 түзөт. Маалымат Блак Супер KG. Москвадан Бишкекке 387 кыргызстанды келе жатат. Бул тууралуу Facebook колдонуучусу жазды. Маалыматка ылайык буга чейин 186 адамды учуруу пландалып жаткан, бирок сүйлөшүүлөрдөн соң Аэрофлот компаниясы адам көп баткан учакты берүүгө макул болушкан. Учактардын арасында кары картаңдар, боюнда бар аялдар, балдар бар. Ал эми ал жакта дагы 50дөй жаран калды. Аларды кыргыз диаспорасы менен Москвадагы Кыргыз Республикасынын элчилиги хостелдерге жайгаштырып, тамак аш камсыздап беришти деп айтылат маалыматта. Маалымат Блак Супер KG. Дүйнөдө коронавирустан каза тапкандардын саны 30 миңден ашты. Өлүмдөрдүн 3/1 бөлүгү Европага туура келет. Италияда жана Испанияда 29 мартта 800дөн ашык адам вирус козгогон оорудан көз жумду. Дүйнө жүзүндө COVID-19 665 миңден ашуун киши кабылды. Ал эми илдетке чалдыккандардын саны жагынан акш алды да. 29 марттагы маалыматтарга караганда өлкөдө 124 миңден көп киши вирусту жугузуп алган. Нью-Йорк штатында көрсөткүч абдан жогорку болуп жатканына карабай, президент Дональд Трамп Ак үйдүн коронавируска каршы штаб сунуштарына таянып, карантин киргизүүгө каршы экенин билдирди. 27 мартта Трамп пандемиясынын айынан кыйын абалга туш болгон экономикага жардам берүү үчүн $2 триллион бөлүү тууралуу мыйзамга кол койгон. Ал арада вирус алгач пайда болгон Кытайдын Ухан шаары 2 айлык
изоляциядан кийин ачылып, кадыресе турмушка кайтууда. Маалымат булак Азаттык. Кыргызстанда коронавирус жуктурган 3 адам реанимацияда жатат. Бул туурасында Саламаттык сактоо министринин орун басары Касымбек Мамбетов маалымат жыйын учурда билдирди. Анын айтымында аталган бейтаптар Ноокат жана Сузак райондорунун тургундары. Коронавирус жуктурган адамдардын баары ооруканада жатат. Анын ичинен 3-өө оор абалда жандандыруу бөлүмүндө, алардын 2-өө Ноокат, 1-өө Сузак районунда. Бейтаптарды Бишкектен жөнөтүлгөн дарыгерлер карап жатат, деди Мамбетов. Бүгүн Кыргызстанда дагы 26 адам COVID-19 инфекциясын жуктурганы аныкталды. Ушуну менен өлкөдө коронавирусту кабылгандардын саны 84кө жетти. Алардын басымдуу бөлүгү Ош жана Жалал-Абад областарында. Бишкек, Ош, Жалал-Абад шаарлары менен Сузак, Кара Суу, Ноокат райондоруна өзгөчө абал киргизилип, кечки саат 8ден кийин көчөгө чыгууга тыюу салынган. Мындай режим 15-апрелге чейин уланат. Муфтият коронавируска байланыштуу тажия шартын түшүндүрдү. Кыргызстан мусулмандарынын Аалымдар кеңешинин чечимине ылайык, мусулмандар дин башкармалыгы коронавирус илдетинен кайтыш болгон адамды акыркы сапарга узаты боюнча фатка чыгарды. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы дүйнөнү каптаган COVID-19 илдетинен сактанууга байланыштуу коронавирус оорусунан көз жумган маркумду жууп, кепүндөө жана жерге берүүдө эрежелерди карманууга чакырат. Муфтият мындай учурда шарият төмөндөгүдөй көрсөтмө берерин жарыялады. Илдет жугуштуу учурда жаназа намазы мүмкүн болушунча аз киши окуган абзел. Намазга катышуучулардын ортосунда белгилүү аралык сакталуу тийиш. Мындай учурда бир нече маркумдун сөөгү даяр болсо, баарына бир жаназа окуу жетиштүү болот. Илдеттин башка кишилерге таралышы жогору болсо, маркумдун жаназасын кабырынын башында кыблага беттенип окууда болот. Ал эми маркумду сууга алуу жана кепүндөө боюнча белгилүү аралыктан суу куюп же болбосо суу чачып сөөктү жууганы болот. Эгер дарыгерлер коронавирус оорусунан көз жумган адамды жууп, атайын вирустан корголуучу материалдар менен ороп берген болсо, аны кайра ачып жууп, кепинге ороонун кереги жок. Маркумду жууган учурда илдет жуктуруп алуу коркунучу жогору болсо, адистердин көрсөтмөсүнүн негизинде коргонуучу кийимдерди кийиш керек. Сөөктү шариятка ылайык казылган көрүстөнгө кепин менен көмүү кооптуу болсо, атайын табытка салынат. Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы кайтыш болгон адамды баардык коопсуздук чараларын сактап, колдон келишинче шариятка ылайык жерге берүү керек экенин белгилейт. Бирок дин башкармалыгы сөөктү өрттөп же кислота сыяктуу химиялык каражаттарды колдонуп көмүүгө шарият уруксат берилбей турганын билдирди. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы жогорудагы эрежелер Саламаттык сактоо министринин сунушу менен шариятка шайкеш иштелип чыкканын белгилейт. Министрликтин сунушунда коронавирустан каза болгондордун сөөгү белгилүү бир талаптар менен жерге берилбесе, башка кишилерге жугуштуу экени айтылган. Маалымат бак Азаттык. Коронавирус бийликтин саясий оюну деген адам кармалды. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет жалган маалымат тараткан адам кармалганын кабарлады. 23-мартта кармалган адам Жалал-Абадтын Токтогул районунун 38 жаштагы тургуну. Ал социалдык тармактарга коронавирус бийликтин саясий оюну деген маанидеги пост жайгаштырган. Бул факт боюнча материалдар Токтогул райондук ички иштер бөлүмүнө жиберилди. Атайын кызмат жалган маалымат тараткандар мыйзам чегинде жоопко тартылаарын эскертет. УКМК күн сайын жалган маалымат тараткандар аныкталган фактыларды жарыялап жатат. Маалымат бак Азаттык. Бүгүнкү күндө түштүк аймагына дарыгерлердин мобилдүү тобу жөнөтүлүп жатат. Алардын жалпы саны 14-15 дарыгер, реанимологдор, пулмонологдор жана эпидемиологдор. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинин штабынын жетекчисинин орун басары Мамбетов брифинг учурунда билдирди. Бизде коронавирус менен күрөшкөн медицина адистери жетиштүү. Андан сырткары биз профилактика жүргүзүү максатында башка профилдеги адистерибизди кошумча окутуп жатабыз. Мындай окутуулар эл аралык тажрыйбада дагы колдонулат. Бизде 42 пулмонолог, 267 эпидемиолог, 644 реанимологдор бар, дейт Мамбетов. Өзгөчө абалда берилүүчү өткөрмөлөр 1-2 күн ичинде электрондоштурулат. Бул тууралуу брифинг учурунда Бишкек шаарынын коменданты Алмазбек Розалиев билдирди. 1-2 күндүн ичинде өзгөчө абал учурунда берилүүчү өткөрмөлөрдү электрондук түрдө берип баштайбыз. Биз форс-мажор шартында иштеп жатабыз. Жарандар бизди түшүнөт деп ойлойм. Ошондуктан бул жагдайды оңдойбуз, деди Розалиев.
Коронавирус инфекциясынын жайылыштын алдын алуу максатында 25 марттан 15 апрелге чейин айрым райондордо өзгөчө абал киргизилди. Өзгөчө абал учурунда жарандардын көчөдө каалагандай жүрүүсү чектелет. Кечки саат 8ден таңкы 7ге чейин эч кайда чыкпоо эскертилүүдө. Президент Сооронбай Жээнбеков премьер-министр Мухамбет Калый Абылгазиев менен жолугуп, коронавирус инфекциясынын өлкө аймагына жайылышына жол бербөө чаралары жана экономикага тийгизген кесепеттерин азайтуу боюнча өкмөттүн антикризистик планын талкуулашты. Президент бул кырдаалда биринчи кезекте азык-түлүк коопсуздугун камсыздоо, макроэкономикалык абалды жолго коюу, ишкерлерге колдоо көрсөтүү керек экенин белгиледи. Өкмөт башчы чакан жана орто бизнести колдоо, антикризистик чаралардын ишке ашырылышы жөнүндө айтып берди.